Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрүп жатасыздар. Азыр жыйындар залында таза суу боюнча протоколдук тапшырманын аткарылышы болуп жатат. Таза суу көйгөйү чечилип жатабы? Канчалык деңгээлде чечилди? Ушулар боюнча депутаттар аткаруу бийлигине өз суроолорун узатууда. Таза сууну менен камсыз кылууга бул республикалык бюджеттен мындай ири суммада акча каражаты керек го. Кайсыл жактан акчаны аласыздар? Кайсыл жактан талап кылып атасыздар? Кайсыл акчага ошо түтүктөрдү жаңыртып, суу чыгарууну сунуштап жатасыздар? Анализдеп көрсө, 2010 жылга чейинки таза суу программасы ишке ашпай калды десек жаңылышпаймын да. Анан өкмөт бар Кыргызстандагы таза суу кийире турган айыл кыштактарды эсептеп чыкканда ошого 20 миллиардтын тегерегиндеги акча керек экен да. Ал акча бүгүн бюджетте жок. Бирок өкмөт ошол акчаны таап ишке ашырганга аябай чоң аракеттерди жасап атат. Мындай поэтапный кылып биринчи эң муктаж болгон айыл жерлери бар да. Мисалы үчүн Кыргызстандын айылдары тоо жагында жайгашкан айылдар бар. Аларда булактан суу ичип, анан ичкен суулары бир топ таза. Анан ылдыйкы зонадагы мындай ирригацияга кирип чыккан жерлерде дагы сууду ичер суу катары колдонгон айыл кыштактарыбыз бар да. Ошон үчүн өкмөт биринчи иретте ошол эң муктаж болгон ылдыйкы төмөнкү зонада жашаган айыл кыштактарга таза сууну кийирип, анан кийин поэтапны тоо жактагы таза булактан ичкен айыл кыштактарга жетсе туура болот деп эсептейм. Жыл үстүндө суу боюнча маселелер чечилдиби? Мындай жылыштар барбы? Бүгүн аябай билесиздер, республика боюнча бул таза суу өтө көйгөйлүү маселе болуп атат. Суунун башында болгонубуз менен таза суу бүт региондорго жетишпейт. Ошонун артынан бүт депутаттарга регионго чыкканда эле биринчи очередь таза суу боюнча эл кайрылып атат. Бул боюнча Всемирный банктан, бүткүл дүйнөлүк банктан чоң акча бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө 4 областын ичинде бир топ райондор кирип, долбоорлору бүгүнкү күндө чызылып атат. Бул боюнча ошол боюнча каралып атат. Бүгүн ошол суроолор болот. Анан менин өзүмдүн оюм жанагы суу түтүктөрүнү жаңыча бүгүнкү талапка жооп бере турган кылышыбыз керек. Бир аз болсо кымбат болсо дагы, бирок бир 50 жыл эмес, бир 100 жылга жете турган бүгүнкү күндөгү жаңы талапта жасалып аткандар бар. Ошолорду бир сунуштайлы деп атабыз. Себеп дегенде эскини коюп, мурун билесиздер да таза сууну өткөрүшкөн. Бүгүнкү күндө ошол таза суунун бир дагы эмеси иштебесен, бүгүнкү күндө баардыгы жаракат чыгып бүттү. Ошого биз азыр ошону сунуштайлы деп атабыз. Анан эми таза суу боюнча бул таза суу өзү департамент кылып отдельно бөлүшүбүз керек. Буну азыр Госстройдун астында, буга чейин 7 министерствонун астында жүргөн булар. Тияк өтүп бияк. Ошон үчүн департаментти өзүнчө таза суу кылып берсек, өзүнчө институт кылып берсек, өзүнчө ичинде ошол проектти чыза тургандар, ошонун ичинде адистер болуш керек. Себеп дегенде бул постоянно элди таза суу менен коопсуздук камтый турган ишкана болуш керек. Анан кийин көп жанагы келип аткан грант көпчүлүгү булар өзүнчө сүйлөшүш керек таза суу менен. Айтып жатышат, 500дөн ашуун айылга таза суу боюнча бүттүк маселелер чечилип, камсыз болгон депчи. Кандай нукта жүрүп жатат сиздин оюңуз? Анан кайсыл аймакта көбүрөөк таза суу камсыз боло элек? Биз азыр көп суроолорду берип атабыз таза суу боюнча депутаттардын. Маселе оңой эмес. Кээ бир жерде иш башталып бүтпөй калгандагы маселелер бар экен. Мисалы, акчасы бөлүнүп, таза суу салынып, бирок иштетип келгенде ал жерде бир бочка же ошонун жок дегенде крышкасы жок. Маселе, алар кайра кайрылса, силердин боюнча проект жабылган, бүттү деп, ошондой чала калган маселелер бар экен. Таза сууну кээ бир айылдар бар, кадимки эле баткактан, арыктан суу ичип, туздуу суу ичкен айылдар бар экен. Ошол региондор боюнча тең бөлүнүшүн биз да суранып атабыз. Себеби мына жогоруда карап атабыз, кээ бир областтарда таза суу маселеси өтө көйгөйлүү эмес экен. Себеби мисалы Ысык көлдө 50 миллион доллар кум төрдөн алып, ошону салабыз дейт. Ал эми кум төрү жок башка областтарда баягы баткакта суу дагы иче береби? Ошол дагы чоң көйгөй. Бул жерде региондорго тең бөлгүлө деп суроо коюп атабыз. Дагы бир суроо, мисалы кээ бир мындай спонсорлор
жана араптардын акчасына жана башка демөөрчүлөргө ошо таза суу салат экен. Бирок алар таза суунун ошо эң таза, мисалы жерден скважина же алыс жерден алып келбей, эми баягы суу чыкты кылып, проект эмес, өздөрүнүн калоосу менен салып коет экен да, бирок сапаты дагы ошол ГОСТон өтпөй калып, андай дагы көйгөйлөр бар экен. Ошонун суроо жоопторун берип, биз ошол бүгүн атайын таза суу боюнча ошол жарым күндө таза сууга арнап депутаттардын суроо берип аткан чагы. Сиз көтөргөн аймактардагы таза суу маселеси чечилдиби? Мындай сиз өзүңүз Балыкчы шаарында ушул Горводоканал деп таза сууну камсыздаган мекеменин көйгөйү тууралуу суроо көтөрөйүн деп турам. Себеби алар 2010 жылы Кыргыз Жылуу Коммун Союзунан бөлүнгөндө 16 миллион сом светке карзы менен Горводоканалга өтүп калган. Ал бүгүнкү күнү пениясы өсүп отуруп 53 миллион сом болуптур. Ал өзүнүн 100%-тан да көп өсүп кеткен. Ошол себептен карызыңар бар деп проектилерге да катыша албайт экен. Ар бир иш кылалы десе, ошол эми бул иш барып сотко өтүшү да мүмкүн, өтө чоң тоскоолдуктар кылып атат. Анан ушул боюнча өкмөт өз чечкиндүү болуп, ошол карызын бир чечүү боюнча бир чечкиндүү кандай өздөрүнүн маселелери бар, ошону сунуштап, ошол маселени, ошол көйгөйдү коеюн деп турам. азыр могу таза суу боюнча сиз өзүңүз сунуштарды бердиңизби? Кандай маселелерди көтөрдүңүз таза суу боюнча? Азыр дүйнө жүзүндө эң баалуу, эң кымбат нерсе суу, таза суу. Ошон үчүн биз дагы ушул маселени туура түшүнүш керекпиз, биз экономдош керекпиз. Чын айтайын, тилекке каршы бизде таза суу, мына туалетный бачоктон дагы таза суу агат. Чет мамлекеттерде, өнүккөн Европа мамлекеттерде бул маселе боюнча баягы техникалык суу пайдаланат. Иши кылып мен ойлойм, бүгүн бул долбоор боюнча дагы өзгөчөлүгү бул долбоордун бул сууну өткөзгөндөн кийин сөзсүз айылдагы мектептерге, бала бакчаларга сууну киргизип бергиле деп биз өтүнгөнбүз. Бул проектте дагы бул компонент бар. Биз чоң ишеничибиз бар. Бул баягы биринчи долбоордой мындай коррупцияга малынбай, таза жакшы долбоор болсо, мен ойлойм көптөгөн биздин жарандарыбыз ушу таза сууга жетишип калышат. Айтсаңыз, 28 миллиард сом каралган дебедиби? Ошол бардык аймактарга тегиз бөлүнүп турбу? Чындыгында баягы жалпы сиз айткандай ушу жалпы Кыргызстанда бардык жарандарга тегиз суу жетишкенге мындан дагы тышкары акчалар болушу зарыл. Ошондо да биз маселени көтөрүп жатабыз, депутаттар. Мындай рахмат донорлорго жакшы эле мындай жакшы чоң акча бөлүнгөн, бирок андан тышкары республикалык бюджеттен дагы бул көйгөйгө акча бөлүнүш керек деп маселени көтөрүп жатабыз. Ошо таза суу менен элди камсыз кылуу боюнча каражат чечилгенби ошол жак? Каражат бар. Азыр өкмөт дагы айтып кетти, 28 миллиард сом каралган. Булактары аныкталган, бул көбүнчөсү кредит каражаттары. Конкреттүү кайсыл тармактан ошо каражат бөлүнүп жатыптыр? Эми ассоциация водопользователей деп дүйнөлүк ассоциация бар экен, ошолор тараптан каражат кетет. АБР, Мировой банк, булактары көп. Эң негизи булак табылат, каржылоо маселеси. Бардыгы мындай талап коюшат да, ошол уурдалбасын депчи. Ошол негиздүү, ошол кайсы максатта каражат бөлүнсө, ошого жете турган болсун депчи. Ошо результаты болсун деп чет мамлекеттен каражат беришет. Анан биздин жетекчилер көбүнчөсү айтат, биз тактан барып таап келдик деп өзүн баатыр сезишет да. Жок, аны тапса болот. Бул баатырлык эмес, бул эмгек. Аны баалаш керек, бирок келгенден кийин ошону элге жеткизиш керек да. Таза суу чоң көйгөй да. Таза суу болбойын, нагрузка саламаттык сактоо министрлигине нагрузка болот. Оорулар көп. Көрүп атасыңар, жаш балдар, жаш ымыркайлардан баштап жаш балдар 17 мектепти бүткөчө ошолордун статистикасын көрсөңөр, бүт каждый третий, четвертый гепатит менен ооруган да. А гепатит менен ооруган киши ал уже боору жанагындай жаракат болуп калат да, ден соолугуна зыян болот да. Ошон үчүн ал эмнеден болот? Ал таза суу жоктугунан болот. Азыр мен мына Кыргыз Ата айыл өкмөтү, менин округум Ноокатта, ошол жерде ошол ишке ашып атат. Ошого да жергиликтүү депутаттардан суранып,
ошонун сапатын силер дагы көзөмөлгө алып тургула. Себеби бул бир жолу келет, кийин келиши кыйын мындай каражатты деп айтып жүрөм да ошону. Сиздер жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрө алдыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктардын баарынан кабардар болуш үчүн парламент радиосун тыңдап, кеңеш KG сайтына кирип туруңуздар. Саламатта калыңыздар.